12 күн. Эмчек эненин кубанычы. Халима эне сөз бергендей Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды өтө аяр мамиле жасап бакты. Ага даана жана кооз сүйлөгөндү үйрөттү. Ошентип эмчек энелер баккан бөбөктөрдү өз үй бүлөсүнө кайтаруу мөөнөтү келип калды. Халима эне буга аябай капаланды. Ал маңдайында чырактай жанган өзгөчө сүйкүмдүү Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга байланып калган эле. Азыр болсо аны үй бүлөсүнө жеткирүүсү керек болуп жатты. Күйөөсү экөө узак сапарга кызуу даярданып, эң бактылуу энеге уулун тапшыруу үчүн Меккеге карай жолго чыгышты. Наристе Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды жайлоо эли да абдан жакшы көрчү. Анын кетүүсүн алар да каалабай жатышты. Халима эне күйөөсү менен жолго чыгышканда аркаларынан кыйкырып калышты. Биз ага тойбой калдык. Мухаммеддей бөбөктү эч жерден көрбөдүк. Алып кетпегилечи, биз менен дагы бир аз убакытка калсын. Чындыгында мындай болушун баарынан мурда Халима эне аябай каалап турган. Узак сапар бүтүп, эң бактылуу Амина эненин үйүнө барышты. Амина эне баласын абдан сагынган эле. Жалгыз уулунун кадимкидей чоңоюп калганын көрүп, өөп жыттагылап сагынычын таркатты. Халима эне Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын ушунчалык тазалыгы, ушунчалык тыкандыгы менен өзүнүн теңтуштарынан айырмаланып тургандыгын, анын санап бүткүс боорду эзген кылык жооруктарын саймедиреп айтып берип жатты. Анын кантип уктаганын, кантип басканын, кантип сүйлөгөнүн кеп кылып отурду. Ал айтып берген сайын Амина эне кубанычы койнуна батпады. Ошол күндөрү Меккеде жугуштуу оору жүрүп жаткан. Амина эне оорунун жалгыз уулуна жугуп калышынан коркуп жаткан болчу. Халима эне да буга абдан кайгырып, нур жүздүү наристенин ооруп калышын каалабай бүт күчүн топтоп туруп, Амина энеге мындай деди: "Уулуңуз дагы бир аз убакыт жанымда калса кандай болот? Меккени каптаган оору ага да жугуп калабы деп мен да коркуп турам." Энеси менен чоң атасы кеңешип, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын ден соолугун ойлоп, дагы бир канча убакытка жайлоодо болушун эп көрүштү. Эмчек эне кубанычы койнуна батпай, сүйүнгөн бойдон баланы өөп жыттагылап, кайрадан жайлоого алып кетишти. Жайлоонун гүлдөрү да сүйүнүп, бири-бирине сүйүнчүлөп жатышты. Сүйүнчү: "Мухаммед кайра келди, Мухаммед кайра келди."